Элибиздин улуттук маданияты, каада салты, материалдык баалуулуктары өз маанисин жоготпой, кырчын талаш тартыштардын, кан төгүүлөрдүн аркасында бизге мурас болуп калган. Албетте бул мурастар улуттук баалуулугубуз катары маданий табериктерди сактоочу улуттук археологиялык музейлерде сакталып келет. Үстүбүздөгү 2024-жылы Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси бир катар экспонаттар менен толукталып, музейдин материалдык кампасы дагы өзгөчө тарыхты камтыган буюмдарга көбөйгөн. Алардын катарында бир кылымдан ашуун сакталып келе жаткан чеберчилик туындусу бар. Өздөргө белгилүү болгондой, бул кептакыя кыргыз аялдарынын негизги улуттук баш кийимдеринин бири болуп саналат. Кептакыя негизинен элечекти кийип чечкенге ыңгайлуу болуу үчүн элечектин ичинен кийилет. Ошондой эле терилерден, кирлөөдөн, элечекти кирлөөдөн, териден сакташ үчүн элечектин ичинен кийилүүчү улуттук баш кийимдеринин бири. Эми сиздер көрүп турган бул кептакыя Чоңолай айылынан бизге келди. 2024-жылы музей фондуна Улукбүбү Жунусова тарабынан тапшырылды. Кептакыя 1897-жылы жасалган экен. Муундан муунга өзүнүн Айша апа өзүнүн кызына, андан ал кызына Улукбүбү эжеге белекке берген. Ал көп пайдаланылган бул кептакыяны. Кептакыя бул аялдардын баш кийими, ал ылайыкталып элечектин четинен этеги чыгып калбагыдай бийиктикте ак жердиктен шырылып жасалат. Аял киши мойну талаганда элечегин алып жеңил желпи кептакыясы менен жүрүү үчүн кийилет. Түштүк Кыргызстандын Алай Совет ноокат тарабында жашаган уздардын жасаган кептакыялары баш кийимдин даана үлгүсүн түзөт. Бул аймактарда кептакыянын жаак учтарындагы тор чачыктарына шуру, каухар жана башка асыл таштардан акак мончоктолот. Коңгуроо дечи кулакчындын учтарынын жээктерине зээр тартылат жана берметтелет. Кийимдин маңдайы сөзсүз кыргакталат. Кийимдин куйрулчугуна өзүнчө жээк түшөт. Кийим жердиги ага түшүрүлгөн көркөм көчөттөрүнүн түрлөрү, боёгу, жер бөтөнчүлүктөрүнө карабай бири-бирине айкашып жана үндөшүп турат. Бул аябай сонун болуп шөкөттөлгөн мынакей коңгуроолору, чач папиктери, ошондой эле артындагы куйрукчасына дагы терс кайык үлгүсү түшүрүлгөн, аягына чейин. Негизи көпчүлүк кептакыялардын аягына чейин, куйрукчасынын аягына чейин саймаланган эмес. Ал эми бул кептакыя куйрукчасы толугу менен мындай седептер менен кооздолуп, ошондой эле терс кайык саймасы менен сайылган. Боёктору дагы табигый. Ошондой эле бул Курманжан-Датка киносуна тартылганда алып кийилген, ошондой эле Кыргызстанда өткөрүлгөн көптөгөн иш-чараларга, мисалы Сармерден, ыркеселерге катышканда буну алып кийишкен. Ошондой эле көчмөндөр оюнуна дагы барып ар түрдүү сынактарга катышкан, кийилген кептакыя болуп саналат. Улуттук баш кийим менен үндөштүктө бир жасалга катары кийилчү 18-кылымдын эң негизги сырт кийими бул чапан саналган. Улуттук чапандар мал терисин тыткылоо, ийге келтирүү аркылуу жасалып тигилген. Аял кишилер көбүнчө ачык түстөр, кызыл, кырмызы, жашыл түстөрдөгү чапандарды кийип келишкен. Чапандардагы топчулар ар кандай баалуу тыйындар менен кооздолгон. Кызыл бул чапан Вандык кыргыздардыкы. 2024-жылы биздин музей фондуна Вандык кыргыз, этникалык кыргыз ватансевар деген айым 18-майда музейлердин эл аралык күнүнө келип, белекке берип кетти. Бул чапан 1982-жылы тигилген. Ванда, ошо Вандык кыргыздар мына дал ушундай чапандарды кыздар турмушка чыкканда кийгизишкен. Ушундай бул чапан ушул Вандык бир кыргыздын турмушка чыккандагы кийген чапаны болуп саналат. Сырт кийимдер Кыргызда башкы кийим катары бааланып, аталган кийимдер аркылуу анын ээси жаш улан, кыз же болбосо орто жаштуу адам же үй бүлөлүү мырза катары жашоо турмушун билдирип турган.